Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен кайрадан 4-класстар үчүн кыргыз тил сабагында жолугуп атабыз. Жетиген мектеп лицейи башталгыч класс мугаллими Мадымарова Ширин Мамановна. Балдар, келгилечи, алгач силер табышмактарга көңүл бургула. Табышмак. Өзү тегерек, жарыгы эң керек. Күндүз көрөм, түндөс көрбөйм. Бул эмне? Эмне экен? Күн. Азаматсыңар балдар. Кийинки табышмагыбыз. Учат бирок куш эмес, улуйт бирок бөр эмес. Шамал. Балдар, карагылачы, табышмактын жандармагы күн жана шамал болду. Демек, бүгүнкү тема күн менен шамал. Жаңы сөздөр менен таанышабыз. Оройлук, жагымсыз мамиле жасоо. Залимдик бул ырайымсыздык. Тонун, кийген чапанын. Күн менен шамал. Текстин бир катар окуп берейин. Конт коюп угабыз балдар. Бир күнү күн менен шамал экөө талашып калышты. Мен баарынан күчтүүмүн, деди шамал мактанып. Жок, сен баарынан күчтүү эмессиң, деп каршы болду күн. Шамал өз күчүн күндүн көзүнө көрсөтүп, далилдегиси келип. Кел анда, экөөбүз мелдешели. Тетеге тон кийген абышканы көрдүңөрбү? Ким анын тонун үстүнөн чечип алса, ошол күчтүү болот, деди күн анын айтканына макул болду. Күн булуттун артына жашынып карап турду. Шамал кишиге келип, анын тонун этек жеңин делбиретип учура баштады. Киши тонун кымтыланып алды. Шамал болгон күчүн салып, катуулап кирди. Ал канчалык катуулаган сайын киши да ошончолук бекем кымтыланды. Акырында шамалдын күчү кетип, тонду чече албасына көзү жетти да күнгө кайтып келди. Эмки кезек күнгө келди. Ал жашырынган булуттан чыгып, кишиге жылуулугун чачып, жылмая карады. Киши күндүн мээри менен ысып, тонун чечип койду. Ошондо күн шамалга: досум, жумшак, жакшы мамиле оройлук менен залимдиктен күчтүү болот, деди жылмайып. Балдар, силерге бул жумук жактыбы? Жаккан болсо анда суроолорго жооп беребиз. Күн менен шамал бири-бири менен эмнени талашып мактанышты? Шамал күнгө эмне деп айтты? Ал эми шамал өзүнүн күчүн тон кийген абышкага кантип көрсөтө алды? Күн абышкага эмне көрсөтө алды? Абышканын тонун чечүүгө эмненин күчү жетти? Мээримдүүлүк менен оройлуктун айырмасы эмнеде? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, мен, сен, ал, биз, анын, бул, тетиги деген сөздөр турат. Ушул сөздөргө суроо бергиле. Кандай суроолор берилди?
Ойлонуп көрөлү. Азаматсың. Ар бирине ким деген суроо коюлду. Ойлонуп, эреже чыгаралы. Зат, сын, сан атоочтордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ат атооч деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз ат атооч сөздөрдүн сын атоочтун, сан атоочтун суроолоруна жооп берет. Демек, грамматикалык темабыз ат атооч. Ат атоочко ким, эмне деген суроолор берилет. Дептерибизди алып, бүгүнкү числону жазып, Б тамгасын элементи менен сулуу, жакшынакай, таза кылып жазабыз балдар. Кийинки текстти окуп, андагы ат атооч сөздөрдү таап, дептериңерге көчүрүп жазгыла. Ат атооч сөздөрдү гана. Төмөнкү сүрөттөр боюнча ат атоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Сүрөттөр боюнча сүйлөм түзгүлө. Зат атооч сөздөрдү ат атооч менен алмаштырып жазгыла. Мисал үчүн, күн анын айтканына макул болду. Киши тонун кымтылап, ага бекем жармашты. Эмки кезек күнгө келди. Мындагы кызыл түс менен берилген зат атоочторду ат атоочтор менен алмаштырып жазгыла. Азаматсыңар. Демек, бүгүнкү өткөн темабыз ат атооч болду. Үйгө тапшырма. Аба ырайы деген темада ат атоочторду катыштырып жумук түзгүлө балдар. Азаматсыңар. Көңүл бөлгөнүңөр үчүн рахмат.